баштаган жылым эле аялдар арасынан көп каршылыктар болгон. Мисалы үчүн эмне кыласың, ким ойномок эле, ким кызыкмак эле деген. Бирок ошого карабастан айылдар арасында айылда ушул футбол уюштуруп көрөйүн деп чечтим. 2019-жылы энем 80 жашка чыкканда мен ушундай идея келди башыма. Аялдарга бир кызыктуу бир нерсе уюштуруп берүү. Той оюндун ордуна ушул топ берсем, футбол уюштурсам кандай болот деген идея келди. Аны мен мындай жеңелериме айтып койсом эле аябай колдоду. Себеби бул кичинекей футбол аянтчасы. Мен байкем өзү ачкан. Ал жерде жеңелерим ойноп калды. Ошону көрүп отуруп эле мага аябай жакты. Анан кийин ошол энем 80 жашка толуп той болгондо ошол бир 2-3 жума калганда аялдар арасында футбол болот. Ким кызыкса келсин. Анан приз мындай болот деп кичинекей жаңылык таратып койдум эле. Аябай кызыгуу менен кабыл алышты. Ал футболдо 10 команда түзүлүп, айыл арасында аябай кызыктуу ойноп беришти. Ошондон кийин мен айылдагы келиндерге, жеңелер, сиңдилерге сөз бердим. Жыл сайын ушундай футбол уюштуруп берем сиздерге деп. Себеби бул айыл Бишкектен же болбосо Борбор, даже Баткен областынын Борборунан алыс болгондуктан бул жерде аялдар үчүн мындай көңүл ачуучу эч нерсе жок. Клуб жок, мисалы үчүн айылда. Кино коюшпайт келип, артисттер эч кандай концерт коюшпайт. Депутаттар эле шайланар учурда бирөөдү алып келип койбосо, эч кандай көңүл ачуучу, эч кандай жер жок, нерсе жок. Мектептеги концерттерге эле барат кээде. 62 жаштамын. Мана 5 жыл, 6 жылдан бери футбол ойнойбуз. Бул менин хоббим да. Футбол ойношчу. Футбол ойнобосом башым ооруйт. Давление көтөрүлүп кетет. Футбол ойносом давлением түшөт да. Азыр келиним экөөбүз ойноп атабыз. Биякта. Бир командада экөөбүз ойноп атабыз. Күнүгө кеч саат 6:30-7-лерде келебиз. 8-де шамга жакын кетебиз да. Шамды бар үйгө барып окуйбуз да.